Мекендештер арбаңыздар, эми айдоочу мекендештер Россия Федерациясына келип атканда 180 күн жылына жүрө алат деген сатталдык тармактарда маалыматтар алып жатат. Бул чын. Эмнеге чын азыр айтып беребиз. Сөз баштарынын астына кичинекей жарнама, баарыбыз эле жүк салабыз, дагы дармек салабыз, аэропортко барабыз, бирөөлөрдөн жалдырайбыз. Асман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстандын булуң бурчуна 500 рубльдан ашыкта жеткизип берет. Волгоградский проспектте телефон менен жазып коем, кайрылып бериңиздер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 31 июлдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул чет элдик жарандар, мигранттар, айдоочу мигранттар эгерде дальнобойщик деп иштеп атса, Россия Федерациясынын территориясына кирип, бир жума жүрүп, 2 жума жүрүп туруп кайра чыгып кете турган болсо, ошол мекендештерге мурда визаран деген система иштечи. Бул бир календарный жылдын ичинде болгондо эле 90 күн жүрө алчу. Негизи частный визит менен кирген жарандар, же гости болуп кирген жарандар, же туризм болуп кирген жарандар Россия Федерациясында ошо визаран системасы боюнча болгондо 90 күн бүгүнкү күнгө чейин жүрө алат. Бирок айдоочу мекендештерге туруктуу жумушу жок. Алардыкы биринчиден, то есть Россия Федерациясына эмгек келишими жок. Алар чет элде иштейт, просто айдоочу болуп кирет, жүк менен, грузу менен кирет дагы. Россиянын территориясынан 2 ай жүрөт, 1 ай жүрөт, 2 жума жүрөт, кайра чыгып кетет, анан кийин кайра кирет. Ошонун 90 күнү чектөө болгондон кийин кире албай калчу. Ошол система боюнча жаңы мыйзам долбоору кирди. Бир жылдын ичинде жарым жыл же күн деп айтканда 180 күн Россия Федерациясына жүрүп, андан ары кетет. Бирок бир эле условие бар. Россия Федерациясына кирип атканда сөзсүз түрдө RUID системасын көчүрүп алып, ошол документтерин, машинеге тиешелүү документтерин бүт баарын ошол жака прикреплять этип киргизип туруп, ошонун негизинде Россия Федерациясына кирип чыга берсе, машина менен, жүк менен, жүк ташуучу мекендештерге бул тиешелүү 180 күн жүрө алат. Мурда 90 күн чектелип калып эле кайра кире албай калчу. Ошо боюнча мамлекеттин жетекчилери сүйлөшүүгө келип, ошонун негизинде Россия Федерациясына айдоочу мекендештерди эч кандай тоскоолдугу жок, кирип чыга берсе болот деп жаңы мыйзам долбооруна күч кирди. Токотер жери ошондой, жанагы RUID системасын болсо, биринчи ирет бул студенттерге жана эмгек мигранттарына бул боюнча дагы маалыматты силерге толук бергенбиз. Эгерде суроолоруңар калса, бизге ошол YouTube каналга комментарий кылып жазып коюңуздар. Бул боюнча дагы толук маалыматтарды беребиз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Негизи ийгиликтүү мекендештер көбөйдү, ошо ийгиликтүү кызматтар керек. Бүгүнкү күндө биз ошо мекендешибиздин стоматологиялык клиникада турабыз. Эң негизгиси Москва жергесинде 4 клиникасы бар экен. Алардын бири Москва Ситиде. Москва Сити бул Россиядагы эң мыкты бизнес борборлордун бири. Кызык жери премиум класстагы кызматтар, стоматология кызматтар арзан, жеткиликтүү баа менен эсепке алсак, 1 августка чейин деп коелу. Компьютерлик томография, 3D челюстүн бүт баарын томография кылышчу бекер. Андан тышкары полностью Airflow деген жаңы заманбап тиш тазалоо, 4 этап менен тазалоосу 50% скидкасы менен болгону 3750 рубль турат. Андан тышкары бардык кызматтарга тиш чылуу, имплант, коронка коюу, дарылоо бүт бартан 15% скидка. Диаспора деп промокод менен айтсаңыздар болот. Телефон номерлери +7 495 045 45, адрестерин, даректерин мен астына жазып коем. Биздин мекендешибиздин заманбап клиникасы менен арзан баада колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө.